АКШ менен Талибан акыры келишимге жетиштиби? АКШ менен Ауганстандагы Талибан кыймылы 9 жолу жолугуп, акыры бир келишимге келишти. Ал эмне болгон келишим жана ал эмне үчүн маанилүү? Ушул жана башкалар тууралуу кеңири түшүндүрүп бергенге аракет жасайын. АКШ менен Талибан кыймылы ортосунда жетишилген көптөн күткөн тынчтык келишимге ылайык Вашингтон Ауганстандан 20 аптанын ичинде 5400 аскерин чыгарып кетет. Тактап айтканда, талиптер Ауганстанда Аль-Каида сыяктуу террордук топторду жайгаштырбайт. Вашингтон болсо аскерлерин өлкөдөн чыгарып кетет. Келишимге кол коюлса, америкалыктар 135 күндүн ичинде 5 аскердик базабызды жаап, өлкөдөн чыгып кетебиз деп макулдаштык, деди Салмай Халилзад. Эмне үчүн Кошмо Штаттары Талибан менен сүйлөштү? Ауганстандагы Талибан кыймылы учурда 2001 жылдан бери эң чоң аймакты башкарып келет. Алар Ооган өкмөтүн АКШтын куурчагы деп аташып, президент Ашраф Гани менен сүйлөшүүлөрдөн баш тартышты. Ауганстандагы талептердин таасири бар аймактарды көрөлү. Сүрөттө көрсөтүлгөн шаарларда жанкечтүү чабуулдарды, жардыруулар жана пландалган өлтүрүүлөр байма-бай болуп турат. Орто Азиядагы коопсуздук боюнча тынчсыздануулар дал ошол окуяларга байланыштуу. Анткени талиптер улам басып алууга аракет кылып келген Ауганстандагы Кундуз шаары Тажикстандын чек арасынан болгон 54 чакырым алыстыкта жайгашкан. Демек, куралчан топтордун Тажикстан аркылуу Кыргызстанга өтүп келүү деги эле Орто Азияга коркунуч жараттуу ыктымалдуулугу бар. Эми согуш тууралуу кыскача. 2001 жылы согуш башталгандан бери АКШ башына турган коалиция 3500 аскерин жоготту. Алардын 2300-ü америкалык аскер. Бириккен Улуттар уюмунун 2019 жылкы февраль айындагы баяндамасында Ауганстанда 2001 жылдан бери 32 000 жайкын тургун курман болгонун маалымдаган. Ал эми Браун университети 58 000 Ооган коопсуздук кызматкери, 42 000 согушкер каза болгонун билдирген. АКШтын аскердик аракеттери менен 2001 жылдан бери 10 000 деген талип согушкери кармалып же жок кылынды. Бирок ага карабастан Талибан кыймылы алсырап калды деп айтууга болбойт.